Административдик аймактык реформа сугат тармагын башкарууну жөнөкөйлөштүрүүгө жана жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин көтөрүүгө багытталган. Жаңы ыкма ички ирригация боюнча негизги жоопкерчиликти айыл өкмөтүнө өткөрүүнү камтыйт. Анда жергиликтүү бийлик суу менен камсыздоо иштеринин негизги координатор болуп эсептелет. Айыл өкмөтү каналдарды техникалык тейлөө жана алардын иштешин камсыздоо менен катар дыйкандарга сугат суу жеткирүүгө жооптуу болот. Эми боюнча 67% гана суу менен камсыз болуптур. Жалал Абад областы, ошол эле мезгилде Нарын областтар 95% сугат суу менен бардык жери камсыз болгон. Конференциянын катышуучулары ирригацияга жаңы ыкмаларды киргизүү боюнча өз аймактарында жетишкен ийгиликтери жана тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Мисалы, Мырзакай айыл аймагынын башчысы Руслан Талантбек уулу ички каналдарды жакшыртуу боюнча жетишкендиктерди жана алдыдагы иш-чараларын сунуштады. Анын айтымында натыйжалуу башкаруу жана каржылуу аймактын айыл чарбасын жакшыртууга чоң салым кошот. Атердин алкагында жана башта эки айыл өкмөттүн ортосундагы каналдар мындай талаш тартыш болуп жүргөн болсо, же болбосо бул биздин баланста эмес деген бир көйгөйлүү маселелер болуп жүргөн болсо, бүгүнкү күндө андай маселе жок. Чечкенге дагы ошол сууну сапаттуу жеткиргенге дагы бир топ ыңгайлуу жолдор ачылды. Жергиликтүү бюджеттен долбоорлор менен биргеликте ошол сууну дыйкандарга сапаттуу жеткирүү боюнча арыктарыбызды бетондоо иштерин жүргүздүк. Ички ирригациялык дренаждарыбызды, каналдарыбызды ушул долбоорлордун негизинде жасата алдык. Ал эми Зулпиев айыл аймагынын башчысы сугат тармагын башкаруу жана тейлөө боюнча ишке ашырылган ийгиликтер жана келечектеги пландар менен тааныштырды. Ал ирригациядагы жаңы ыкмалар тууралуу айтып, бул жаңы мамиле окутуу, кеңешүү жана стандарттарды иштеп чыгууну камтыган комплекстүү жол экенин белгиледи. Айыл өкмөтүбүзгө муниципалдык ишкана түзүп, бүгүнкү күндө ушул таза суу, эгин сууларды сугаруу, тазалык, жарыктандыруу боюнча атайын муниципалдык ишкана түзүп, ошонун алкагында мына бүгүнкү күндө бизде муниципалдык ишканабыз ишке жүрүп жатат. Эми бул жерде негизинен өзүңүздөр көргөндөй эле ушул биздин максатыбыз ушул дыйкан фермерлерге ирригациялык каналдарыбызды, арыктарыбызды оңдоп тазалап, ушул дыйкандарыбызга жакшы сууну убагында жеткирүү, тарифтерди бекитүү. Бүгүнкү күндө ушул азыркы күндө мына биздин айыл өкмөтүбүздө мына дыйкан фермерлерибиздин ушул таза суу болгон муктаждыктарын чечүү болуп саналат. Конференцияда дагы бири Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Мухаммед Эшболотов санариптештирүүнүн ички ирригациялык башкарууда кандай артыкчылыктарды алып келе турганын айтып өттү. Белгилөөсүндө сугат суу кызматтарын санариптештирүү жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, суу жеткирүүнү көзөмөлдөөнү жеңилдетет. Веб-биллинг деген системаны киргизип, мурда 40-30%га чейин төлөмдөр чогултулган болсо, бүгүнкү күндө 90-95%га чейин сугат сууга болгон төлөмдөрдү чогултатабыз. Ал жаатында мына веб-биллинг системасы болуп, ошол адамдардын базасын бүттүктөдүк, жерлердин маалыматтарын бүт ошол программага киргизип, бүгүнкү күндө толук кандуу карыздар боюнча отдельный өзүнчө бир тиркемелер бар. Адамдык факторлорду башкаруу, адамдык ресурстарды башкаруу жаатында ошол акча чогулткан контролерлордун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй турган разделдери бар, бөлүмдөрү бар. Иш-чаранын соңунда конференциянын катышуучулары ирригацияны башкаруудагы жаңы модельдерди ишке ашыруу боюнча өз тажрыйбаларын кеңири бөлүштү. Сугат суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу долбоору жергиликтүү башкаруу органдарына суу ресурстарын эффективдүү пайдаланууга шарт түзүп, Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүдө маанилүү ролду аткарууну улантууда. Бул долбоор айыл аймакка ирригациялык системаны ишке ашыруу менен гана чектелбестен, анын стратегиялык пландоочу катары ролун күчөтүүгө жардам берип, Кыргызстандын айыл чарбасынын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.